жүрүңүз ошо. Аны айтып атам да, бука болобу, жылкы болобу, кунажын болобу айырмасы жок. Мынакей момундай кички эле навес керек. Ооба. Сарайда эле кереги жок. Бул 3 айда. Жок, кышта üşүбөйбү? Üşүбөйт булар. Мал тоюп тургандан кийин, малдын курсагы ток болгондо бул жаратылышта бул жапай да негизи башы. Ооба. Биз муну мындай көндүрүп үйгө алып келип сүтүн саап, үй жаныбар кылып алганбыз да. Үй жаныбар кылганбыз. А негизи бул талаада мындай талаада жүрүп эле оокатын кылган мал да булар. Ошондуктан булардын курсагы ток болуп турса, өтө жанагындай кубаттуу тоюп берсеңер, калориялуу. Üşүбөйт. Üşүбөйт, оорубайт. Ушубойдон мына могулар 1 айга жете элек тургандары. Кандай кадимки эле карапайым уй, карапайым уй биздин эле уйлар. Кыргыздын уйу. Парода эмес. Эчтеке парода жок. Анан эти дагы мунун могул тоютту жегенде түрү бактерия менен жасалган тоютту. Эти мрамордун болуп, өтө жумушак, назик, даамдуу болуп калат. Майы дагы сиңимдүү болуп. Бул мындайча айтканда көп ооруларга дагы шыпасын бере турган эт болуп калат да. Мына жер мына келдик. Мына азыр баш аягы бир 50дөй мал, канча жылкы, бир 45дөй уй бар экен, азыр. Могулар уйлар. Кумажындар бар экен. Анан тиякта жылкылар турат, койлор турат. Мына жыт жок да. Эмне үчүн жыт жок? Мына уйканага кирсең өзүң ачышып кетет. Бул жыт болбогон себеби жана биз чыгарган бактерий кыктында жытын жок кылат. Жана канаттуулардын дагы кыгы өтө ачуу деп атпайбы, аны да жок кылат. Мындайча айтканда коrodо ушундай зыянкеш жыт бактерийдин баарын өлтүрүп турат да бул бактерия. Мына бул Европада, Голландияда аябай уйду көп кармаган мамлекеттерде, анан биздин эле мына жаңы жер жактардачы жанагы кварталда сасып турутпайбы? Ал туура эмес. Ошол эмне үчүн ошо аябай сасыйт? Сиздин уй газ чыгарабы? Мындай осурабы? Ошону мен айтып берейин деп атам, жел чыгарбайт да бул уйлар. Байкасаңар, мынакей канча мүнөттөн бери биякта турабыз, бир да мал жандык биякта жел чыгарган жок, метан газ чыгарган жок деп болду да мындайча айтканда. Эмне үчүн мал метан газ чыгарат, мындай осурат деп атпайсызбы? Бул туура эмес пищеварительный жана тракт иштегенде, күптү кылып жанагындай ар кайсы нерселерди бере бергенде, бул малдын ичи жанагындай несварение болуп ирийт, тамак ирийт. Тамагы ирип эмет, анан жанагындай жыттар чыгарып баштайт да, зыян, осурак, жыт, метан чыгарат. Бул малды байкасаңар, могу жерде 1 саат турсаңар дагы бир да малдын мындай бир жыт чыгарганын, то есть метан газ чыгарганын, осурганын көрбөйсүңөр да. Бул ошол туура пайдаланып, туура тамактанып аткан нерсеси да, туура тоюп жеп аткан. Ушул азыр мына Европада ушул чоң көйгөй болуп атат да, ушу уйлардан чыккан жытты кетирүү деп. Анан ушул силердин технологияны япондор кылат да. Мындайды кылбайт. Муну мисалы силер сунуштап көрсөңөр болобу? Мисалы өнүккөн, мисалы биз япондор мындай тоютту кылбайт. Булар япондор жөн эле жүгөрүн алып келип басып коет, бизди үйрөтүп. Бул тоютту биз бөлөкчө кылып чыгарып алганбыз. Бул Кыргызстандын бренди. Могул чыгарып аткан азыркы тоют сыйлас, малды жанагынтип осуртпаган, могу корону жыт чыгарбаган. Бул өзгөчө, мындайча айтканда, бул да ноу-хау да. Муну элибиз баары пайдаланып кетсе, кийин дүнүйө жүзүнө тараса, бул метан чыгарбаган. Метан деген өтө зыян газ да, билесиз, озоновый дыры деп, климатты өзгөртүп атпайбы? Климатты өзгөртүп аткан ушул деп. Мынакей сизге готовый проект. Жыт чыгарбайт, даамдуу болот эти жанагындай мраморный болот деп дагы бир кайталап айтып кетели. Төлдү койлор дагы мынакей 5 жылдан бери турат менде коrodо. Төлдү 100% берет, асты кургак, эти да даамдуу, жайыттарды да сактап калсак болот да, жана такырчылыктан. Мисалы үчүн мына бул уйлар мына үй шартында багылса, корого жайлоого чыкпайчы, ошондо биз жайлоону да сактап калабыз да. Туура, жайлоону сактагандан ал бир эмеси. Бул кайра эле климатыбызды өз калыбына келтиргенибиз. Экинчиден, жанагындай тоо үйрөндөрдө абдан пайдалуу өсүмдүктөр өсөт. Анын дарыга пайдалансак, ал канча миллиарды
доллар жатат аякта. Киреше алып келет. Киреше алып келет. Биз аны жедирип коюп атпайбызбы? Аны мынакей малга жедирип салып атабыз, такыр кылып салып атабыз. Канча дары чөптөр түбү менен тамыры менен жылынып жок болуп кетип атат. Жылкы тебелеп салып атат. Жылкы тебелейт, мындай түбү менен сууруп салат дегендей. Анан жанагы да чоң проблема азыр кышы менен эле кое берип жиберип атпайбы жылкыларды айрыкча. Бүт жана бедени деле тебип салып атат. Бүт зыян эле алып келип атат да. Негизи момундай стойловый содержание коро жайда кармап эле киреше айтып бердим 10 баш кармасаңар миллион сом таза киреше түшөт, 1 миллион сом. Ага дагы кошумчаласак ар бир үй бүлө мындай продовольственный безопасность деп коет, ошого да чоң салымын салат. Мына бүгүнкү күндө Кытай бөлөк мамлекеттер 1000 тонна эт алабыз деп атат. Биз бере албай атабыз. Ооба, көлөм жок да. Мынакей монтип эле кылсак, ар бир үй бүлө кармаса, жанагындай метан газ чыгарбаса, экологиянын баарын бузбаса, бул продовольственный безопасность. Кыргызга мындай айталычы, мисалы үчүн мына 1 жашар бир музоону алдыңыз да, 1 жашар мажы болобу болбойбу? Торпокту, 1 жашар торпокту алдык. Анан ошону канча ай багасыз? Кайра 3 ай, Эң көп дегенде 3 ай. 3 ай. Ошо 3 айда эле союшка жарайт. Союшка жарап калат, 150-130 килодан ашып калат. Мадай эмес, биздин кыргыздар өздөрү жанагы эме кылып келип атабыз. Жемден күчтүү чыгарабыз да. Ал өзү биринчи багы аппетити тоюп, биз талаадан кармап келген уй бир топко тойбойт. 10-15 күн өзү баягыдай жебей калгычакты шыкайбыз. Ошентип отуруп биз негизи уйду бир минимум мындай жакшы союш кылыш үчүн чарба уйду 5 айга чукул багышыбыз керек да. 3 айда мисалы азыр өзүбүздүн шартта 3 айда жайлоодон келген малды эптеп баягы кармасак болот, эт кылсак болот. Чарба мисалы мартта, апрелде алып келип киргизген малыбыз жарым жылга чейин созулуп кетет да. Сиздерде деле ушундай мисалы кандай болот? 3 ай деп атасыздар да, бул эти жанагы абалына жараша деле узарып кетеби, андай жокпу? Мен айтып берип аткан себебим жана базардан эң арык малдарды алабыз, эң арзан малды алабыз, алып келип. Андан кийин койгондо 3 айда ошол арык мал семирип атат. Орто эти менен келген мал 1 ай, 1,5 ай деле семирип калат. Мен мындайча айтайын, орточо эзеп менен чыгашасын көбүрөөк айтып, кирешесин бер жагын азайтып айтып атканымда ушундай киреше болот да. Анан биздин буга чейинки биз даярдаган силос, баягы Союздун ыкмасы менен даярдаган силосубуз жылкы менен койго жакшы эмес да, негизинен. Сиздерде ушул жылкыларыңыз деле, койлоруңуз деле баардыгы эле ошол жанагы силос менен болуп атат экен. Буларда көнүп, андан кийин жейби же дароо эле жанагыдай байлоого өткөзөсүздөрбү? Биз дароо эле байлоого өткөрөбүз. Жана антип көрсөттүм, биринчи жебеген малга биринчи силасты салып үстүнө жем чачып койсо, ал жемди жеп атып, тиги силасты кошо жеп көнүп калат. Бат эле көнүп кетет да. Бул силастын зыяны жок деген себебим, көп жылдан бери мына эксперимент жүргүзүп канча малды бактык. Жылкыга да бооз уй, бооз койго жанагындай жашы айы азыраак жана жаш малга да бербейт деп атпайбы, бере беребиз баарын. Бул универсальный тоют да, муну тоок да жей берет, форель да жейт. Балыкка да. Балыкка да берип көрдүк. Муну даярдоо ыкмасын сиздер элдерге окутуу жолу менен, бир кандайдыр бир кеп кеңеш менен үйрөтө аласыздарбы? Мисалы биздин кыргыздаргачы ушул мен кеп кеңешти көп эле бердим баардыгына. Мынакей заквасканы чоң масштабта чыгарып атабыз. Быйыл заквасканы эле жана тирүү бактерияды 100 тонна саттык элге. Мунун кеткен жана 1 тонна силаска туурап келген жүгөрүгө. Жаңы тууралып келди. 5 литр эле кетет. 1 килограммга суюк болот. 1 килограммга 1 килограмм. Жана силаска 12 тыйын эле болуп себестоимостько отуруп калат өз наркына. Болду. Бул ошол жана чоң биз сиздикиндей мына ороп жанагыдай кыла турган шартыбыз жок да. Баягы ямага эле бас керек. Ошого деле бассак болобу муну? Буну любой шартка биз биринчи ямага басабыз, андан кийин барып ороюбуз. Муну именно жанагындай башында ямага төшөш керек да. 10 малга
момундай 10 малды кармаса ар бир үй билет. Эми эзептеп койгула бир жылда бир бодомал средний где-то 5,5-6 тонна эле жейт бир жылда болгону. Ошо 50 тонна даярдап алса 10 немеге жетет экен да. 10 эмеге где-то бир 50 тонна, мейли бир 10 камаз даярдап алсын, 10 камаз кичкейле жерге батат. Аттан жанагы силоско келдик. Бул кадимки эле өңү түсү боюнча биздикинен жанагы буга чейинки даярдалган силостон айырмасы жок. Бирок мунуку дагы тигилердей болуп жанагы ачкыл жыт. Мында жакын келгенде билинер билинмексен, мында короодо мындай нерсени ачканда бүт аңкып кетишкен эле коронун баары. Бул алыс канча жетпейт экен. Да булар мынакей бир жаш болуп элек 7-8 айлык козулар. Буларды алып келгенибиз мынакей 10 күн болду. 10 күнүн ичинде жакшы ирденип калды. Арыгыраак болчу да. Негизинен мен ушул кой да кармайм да. Кой эчкиге негизи эле силос такыр айла жок болуп калса эле бир мындай курсагын ток кармаш үчүн беребиз да негизи. Мурун колхоз убагында силасты негизи кошумча тоют кылып чыгарган. Карнын жана курсагын тоюзуп коюш үчүн. Азыркы күндө биз муну ноу-хау технология алып келдик. Негизги тоют кылып койдук муну. Кошумча эмес, негизги тоют. Калганы жем. Мынакей могу козулар бир суткада 300 грамм эле жем жейт, 300 грамм чөп жейт. Ар бирөө. 1,5 килога чейин силас жейт, болду нормасы. Эми ушу Кунажындар 1,5 жаш деп коелу. 1,5 жаш орто эсеп менен эзептей берели. Булар эртең менен 1 кило жем, 1 кило чөп, 5-6 кило силас жейт. Кечинде кайра эле ушундай 1 кило жем, 1 кило чөп, 5-6 кило силас. эми ошону рационду акчага айландырып коелу. Бир айда жемине баары бир канча кетет ошо силердин метод менен? Бир айда эми санабайсыз, 30 күндө 2 килодан кеткенде 60 килограмм кетип калат да. 60 килограмм жем бир айда. Чөп 60 кило чөп кетет бир айда. Чөбүңүз 3 болобу? Болжолу. Бир айда 3 силас кетет 11 килодан санап коюңуз 330 кило кетет. Бир айда. Бир айда. Бир айда. 130 килоны көбөйтөбүз 7 сомго. 2300. Бир айга. Бир айда 2300 сом. Силос. Силас. Чөп эми орто эсеп менен 12 сомдон да эсептейли. 60-ты көбөйтөбүз 12ге. 720 сом. Эми жемди эсептейли. Жем бүгүнкү күндө 18 сом. 1 кило. 16-17 эле болот да азыр. Мейли 18 сомдон эсептеп коелу. Мынакей 1080. Бардыгын кошкондо эми 5200-5300 болуп калат. Бул бир бодого. Бир бодого. 6000 деп коелу бир айда. 6000 кетпейт эми. 5000 тегереге кетип калат. 5000 кеткенде мынакей эми эсептеп берели. Мен өзүм эсептегенде бияктан 3 айда 12,5 миң сом кетет да. 3 айда. Жем чөп тоютуна 12,5 миң сом кетет бардыгына. 30 миңге алып келсеңер бир башты. Аныңар бир 75-70 миң тегерегинде сатылат. Эт багатында. Анан бизде сразу эле кыргыздар сурайт. Айтып келатам дайыма. Момундай бир тоют экезе арзан тоют, экезе аз убакытта семирет. Жанагындай 10 баш эле кунажым болобу, бука болобу, ар бир түтүн кармайлат аны. Убактысы эртең менен 1 саат, кечинде 1 саат эле убакыт кетет. Жайлоого айда эмнемей жок. Жайлоого айдабайт. Жерди жайыттар такыр кылбайт. Анан ага кошумча дагы мындайча айтканда греше өзүнө, үй бүлөсүнө греше 1 миллион сом, эң эле аз дегенде 1 миллион сом таза греше болот. Жем чөбүнөн тышкары. Бир суткада 2 саат эле иштесе, бир жылда 1 миллион тапса, айлыктарга бөлсөң 80-90 миң болуп атса, бул биз Дубай болобуз деген ошол да. Таза